Сузак районундагы 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Сумая 18 ноябрда саат 12:40 үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгон. Ал эми ошол эле күнү өспүрүмдүн атасы арыз менен кайрылган. Жалал-Абад областык ички иштер бөлүмүнүн жана Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкерлеринин жүргүзгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында жогорудагы кылмыш ишин жасоого шектелип, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну 1973-жылы туулган УА кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Сурак учурунда шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткендигин, аны 3-4 күн үйүнүн жертөлөсүндө кол бутун скотч менен байлап кармагандыгын, анын денеси муздап, өлүп калгандан кийин мөшөккө салып барып, дарыянын жегине ыргытып салгандыгын жана анын кийим-кечектерин толугу менен өрттөп салгандыгын билдирген. Учурда толугу менен тергөө иликтөө амалдары жүрүүдө. Аталган кылмышка шектүү 1973-жылы туулган УА Сузак районундагы айылдардын биринде жашап жүргөн. 10 жыл мурда үй бүлөсү кетип калгандыгы жана ал үйүндө жалгыз жашап жүргөндүгү такталды. Тергөөнүн жүрүшү менен Жалал-Абад областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы аркылуу кошумча маалыматтар берилет.